Ассаламу алейкум достор, мекендештер. Бүгін Америкада 31 декабрь. Жаңы жылға бір 2 саат уақыт қалды. Біз азыр Брайтон Биштебіз. Ташкент супермаркеті. Өзбек туғандар ачқан Ташкент супермаркеті. Көп мекендештер менден сұрап қалады. Америкаға келгенде халал тамақтар қандай болады деп. Азыр мен сіздерге içine кіргізіп болған тамақтардың барын көрсетім. Америкаға келген көп мекендештер жұмышқа кетіп баратып, ушул Брайтон Бичке кирип көптөгөн халал тамақтардан жұмышқа алып кетишет. Мына четинен көрсөтө баштайын. Абдан жакшы супермаркет, кечке чейин иштейт экен. Мына бул жерде ценалар да жазылып турат. Күнчозалардын түрлөрү экен. Мына мен жакшы көргөн салаттар да турат. Свежий салат. Мына үстүндө атайын идиштер бар. Чоңу, кичинекейи каалаган идишти алып туруп, бул жактан сала бересиздер. Бұл жақта балықтың еттері бар, шрим дейді. Тураған ет бар екен, тураған ет. Bir ылбысы 14.99 дейді. Халадестің түрлері тұрады. Мына манту. Тоқтың еттері. Түрлері менен бар екен, буттар. Мына еттің түрлері. Уйдун еттері екен. Бұл болса қойдун еттері екен. Плов. Бұлардың бары халал. Қорқпай эле ала берсе болот. Биф дейді, уйдун еті екен. Бұл жақта биф деп жазылып тұрады. Бұл да қойдың еті екен. Абдан сонун жыттан атат. Қуырдақ. Бұл жақта еттің түрлері екен. Мына Брайтон Бичке келсеңіздер, моондай чучук бар. Уйдун етінен жасалған чучуктар бар. $14.62 дейді. Түрлер менен тұрат. Алып барып, салып жесеңіздер абдан сонун. Тоқтың тушалар екен. Мына еттің түрлері. Бұл жақта сүт, айран, қаймақ, кефирдің түрлері. Опа, сарымышқа мияқта жүрет. Йогурттың түрлері. Мына кичинекей балдарға йогурттың түрлерінен алса болот. Сливичный майдың түрлері, сырлардың түрлері, голландский сырлар дейді. Соктор. Бұл жағы жашылша жеміш болып кететкен. Бұл жағындағы бір сыра өтөлі. Мына салаттың түрлері. Бұл жақтан идиш алып, крышкасы менен каалаган салаттын түрлөрүнөн салып, атайын салгычтар болот.
мындай кыпчык. Мыякта ценалар жазылып турат. Акырындан алып кете берсе болот экен. Жашылча жемиштерди жакшы көргөн, салаттарды жакшы көргөн мекендештер жыргайт экен. Мына бул жакта соктордун түрлөрү экен. Украинский соктор окшойт. Кофелердин түрлөрү. Nescafe, Jacobs дейт. Вареньялардын түрлөрү. Бул жакта түрлүү вареньялардын бүт түрлөрү бар. Малина, клубника, карагат, балдардын түрлөрү. Ар кайсы өлкөдөн келген балдардын түрлөрү. Арасында биздин Кыргызстандан келген балдар да бар болуш керек. Так. Бул жакта жумуртканын түрлөрү экен. Каалаган түрлөрүн алса болот экен. Мына мыякта эттер. Чоң-чоң кусоктор менен мына кабыргалар, койдун сандары мына. Сандары халал. Каалашыңарча эт алсаңыздар болот экен. Бул жакта конфеттин түрлөрү дейт. Батончик дейт. Батончик, сникерс. Кыргызстандан алып жүргөн эле конфеттер. Мына Рошен. Рошен ценасы менен. Дюшес дейт. Барбарис. Ласточка. Мына баалар менен сиздерге көрсөтүп атам. Так. Бабаревский дейт го. Гүрүчтүн түрлөрү. Достор, ушундай. Ташкент супермаркети абдан сонун маркет экен. Бул жакта халалдагы колбасалар бар. Эмблемалар болот, халал деп турат. Сиздерге көрсөтөйүн. Түрлөрү менен. Мына колбасалардын бүт бары халал экен, достор. Бул жакта майонездин түрлөрү бар экен. Мына провансальный деп жазылып турат. Майонез классический 67%, провансальный деп турат. Суу майдын түрлөрү. Бул жакта дагы
орусча тилде жазылган майлар көп экен. Ол жерде $4.99 дейт. Золотая семечка дейт. Кыргызстанда жүргөндөй эле экен да. Кыргызстандын бир супермаркетине кирип, товар алып аткандай эле өзүңүздөрдү сезет экенсиздер. Мол жакта мына вафлинин түрлөрү, кичинекей балдарга коровка деген молочный печеньелар экен. Кока-кола, спрайт. Азыр таттуу жакшы көргөндөргө таттууларды көрсөтөлү дагы. Эшикке чыгалы достор. Мына торттун түрлөрү. Каалаган размерде, каалашынча кездирип алсаңыздар болот. Мына орусча сүйлөшүп жүрүшөт. This is cheese? This is cheese and strawberry, cherry, blueberry. Туулган күн жакшылыктарга мына каалаган кейктей торттордун түрлөрүн $14, $23, $26 дейт. Кестирип алса да болот. Мыякта мороженойдун түрлөрү экен. Русский пломбир деп. Мороженый түрлөрү турат $1.49. Америкада дагы ушундай. Арбузду ушундай кесип сатышат. Мына семечка чаккандар жакшы көргөн семечки дейт. Вкусные, жареные, тамбовские, волки деген семечкалар. Мындайды ким жакшы көрөт? Биз кичинекейибизде абдан көп чечилек. Калба. $3, $4 кен упаковкасы. Мыякта мына колбасанын түрлөрү, сиздерге айткандай, жалаң эле халал колбасалар экен. Өзбек туугандар Америкадагы адамдарды жыргатат. Жалаң халал колбасалардын түрлөрүнөн чыгып атат. Эмир дейт. Чак-чак. Мына пельмендин түрлөрү. Булар дагы уйдун этинен жасалып тур, мына биф деп турат. Каалашыңарча салып аласыздар дагы, мыякта ачып туруп. Бул жакта коровка дейт. Коровка деген вафлилер экен. Конок-понок барып калганда мондай коробочный шоколадтардан алып койгон жакшы экен. Азыр да алып койбосокпу? Көбүрөөк эле. Эки жака чыкканда, апарганда абдан сүйүнүп калышат. Мондай коробочный шоколадтардын түрлөрү. Мына рошен дейт. Карагылачы. Абдан сонун конок. Эки жака чыкканда апарганда. Бул жактын баары касса экен, азырынча киши аз болуп, жарым иштебей эле, жарым болсо мына иштеп атат. 9 касса бар экен бул жакта. Достор, ошондой, мына Ташкент супермаркетин сиздерге көрсөттүм. Америкага келип, Брайтан Бишке келип калсаңыздар, келесиздер, кенен аласыздар, халал тамактардан алып, жумушка кетип баратканда салып турасыздар.
Анда биз жаңы жыл тоскону кеттик достор.